2018-жылы 28 майга караган түндө Кыргызстанда төбө чачты тик тургузган окуя болгон. Ошол түндө 30 жаштагы киши Чүй облусуна караштуу Жайыл районунун ички иштер бөлүмүндө ала качып алган кызын бычактап, кийин өзүнө да кол салган. Бурулай алган жараатынан улам каза болуп, эркек киши ооруканага түшкөн. 20-июнь күнү шектүүнүн баш коргоо чарасы каралып, Бишкектеги номер 1 тергөө абагына киргизилген. Эжелеринен башкача болчу бул кыз. Бардык нерсени өз немеси менен акылы менен туюп турат болчу да. Айтып, ойлонуп, ичиндегини ачык айтып, мындай болот деп жакшы пландары бар болчу, доктор болом деп жүргөн планы бар болчу. 2021 жылдын 5 апрель күнү эртең менен саат 7 чамасында Медеров жана Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинен 3 жаран 27 жаштагы кызды кызыл түстөгү автоунаага салып кеткен. Кыздын туугандары ошол эле күнү издеп баштап 1-май райондук милициясына саат 7:30 кабарлашкан. Бирок издөө иштери кечеңдеп жатканына нааразы болуп, эртеси массалык маалымат каражаттарына да кайрылышкан. 7 апрелде изделип жаткан автоунаа Бишкектин чет жагындагы Арашан менен Чокморов айылдарынын ортосунан табылган. Ал тууралуу милицияга жергиликтүү чабан кабар берген. Автоунаанын ичинде киши колдуу болгон Айзада Канатбекованын жана 36 жаштагы кишинин бычакталган сөөгү табылган. Тенуштар келип айтычы. Кызым башкача депчи. Мындай жалгыздаа эмес деп айтычы да. Эгоистка мээси воспитанный депчи. Үйгө киши келсе чайын даярдап, тамак жасап, элпек болчу. Шымбулап баарын жасачы да. Ай Турган, 25 жыл багып сени, 1 жылда өлүгүн алып келип беришти го. Айтурган Маматкулова 2024 жылдын 7 июлунда Бишкектеги ооруканалардын биринде каза болгон. Ал медициналык мекемеге оор абалда жеткирилген. Алгачкы маалыматта дарыга уулануу, өзүн өзү өлтүрүү, жүрөк кан тамыр оорусунун курч жетишсиздиги диагнозу коюлган. Маркумдун туугандары Бишкекте жүргүзүлгөн соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына макул эмес экенин билдиришкен. Алар кайрадан экспертиза дайындоону, аны комиссия түзүп жүргүзүүнү талап кылышкан. Алар 25 жаштагы кыздын өлүмүнө күбөсүнүн тиешеси болушу мүмкүн экенин айтып, Айтурган зомбулуктан каза болгон деп шектенишкен. 30 августта күбөсү кармалып, андан соң номер 1 тергөө абагына киргизилген. Бир жакшынакай кылып эле бергенбиз, өзүнүн классташы болчу. Анан кызым ошо киши колдуу болуп өлгөн. Мен ошол күйөө балам эле өлтүрүп койду деп ойлойм. 39 жаштагы Айжан Алыкулова былтыр 24 февралга караган түнү Баш калаадагы батиринде киши колдуу болгон. Анын өлүмүнө шектүү деп жарандык некеде турган 34 жаштагы Кирилл Дамиров аттуу киши кармалган. Ал Алыкулованы сабап, жабырлануучунун башына оор залал келтирген. 24 февралдын таңында жабырлануучуну ваннага жаткырып коюп, өзү окуя болгон жерден из жашырып кеткен. Өзүнүн баласын аябай жакшы карачу, ата-энесин жакшы карачу. Эң жакшы адам болгондо мен эжемчи. Үстүбүздөгү жылдын 26 май күнү Өзгөн районунун Алга айылында дагы бир жүрөк титиреткен окуя болду. Классташтардын мектепти бүткөндөн кийинки 20 жылдык жолугушуусуна катышып келген соң үйүндө көз жумган. Милиция келин күйөөсүнүн колунан ок жеп каза болгонун тастыктаган. Көп өтпөй анын жолдошу кылмышка шектелип кармалып, соттун чечими менен камалган. 2024 жылдын ноябрь айында Бишкекте 27 жаштагы Айгерим Нурланбекова 20 жолу бычак жеп, алган жараатынан улам каза болгон. Шектүү катары жолдошу кармалган. Кайсы жылы турмушка киргенсиз? Канча жыл жашашты эле? Экөөнүн жашоосу кандай эле? Күйөөңүз кандай адам эле? Кудам айтып атат, 9 жыл жашап туруп дейт. Күйөө бала деле жакшы жүрчү, анан эмне мындай шайтан менде башта. Билбейм, айта албайм. Аялдардын укугу качан корголот? Ушундай эле ар бир ата-эненин чырактай кыздары өлүп кете береби? Эмне үчүн ушундай? Кызымды ушул айылдан элдик кыз болчу, эл үчүн чуркаган, эл үчүн күйгөн, колунан келсе элдин баарына жардам берген кыз болчу. Бишкектин четинде күйөөсүнүн колунан ажал тапкан 34 жаштагы Рахима Айкынбаеванын сөөгү өткөн жылы апрель айында жерге берилген. 3 баланын энеси 4 апрелге караган түнү бир нече жеринен бычакталып каза болгон. Кылмышка шектелип 33 жаштагы күйөөсү кармалган. Рахиманы жакшы тааныгандар ал тың, боорукер жана кайраттуу болгонун айтышат. Турмуштун бир топ сыноосун баштан кечирген Рахима өзү өңдүү зомбулукка кабылган. Миграциядан кайтып келген жалгыз бой аялдарга кол сунуп, жардамын аячу эмес экен. Үйдүн бычагы экен, момчалык болгон бычак экен дейт, бирок тупой бычак экен дейт. Аны жасайып бүтүп туалетке кырып салыптыр.
Ана туалеттен кече алып чыгыштыр, милиция менен алып келип ошону туалеттин ичинен алып бычакты тапшырды. Кошунага барып мен сайып салдым деп айттыр. Анан милицияга барып жана оправдание кылыптыр. Бул эме мени кызганып, анан эме социальный аффект, анан ал деген эме кылчу, мен измена, эч кандай измена кылчу эмес. Ана порядочная женщина була, момундай жоолук салып жүргөн имандуу кыз болчу. Кырчындай кезинде зомбулуктун курмандыгы болгон 23 жаштагы биринчи топтогу майыптыгы бар Айкыз Калмурза кызы 2 январда Баткен областына караштуу Кадамжай районунун Масалиев айыл аймагында ур токмоктон каза тапты. Милициянын маалыматына ылайык, аны күйөөсү көчөдө муунтуп өлтүргөн. Маркум Айкыз Калмурза кызы былтыр жайында да күйөөсүнөн таяк жеп, 10 күн ооруканага түшкөнүн жакындары маалымат каражаттарына билдиришкен. Баткен облустук милициясы былтыркы зомбулук окуясы боюнча арыз Кадамжай райондук милициясында катталып, бирок кылмыш иши козголбогонун ырастаган. Айкыз бала кезинен укпайт жана сүйлөй алчу эмес. Камчек Шаевичке кайрылабыз. Өзү карап эме кылган үчүн биз көңүлүбүз ток эле отурганда эми көзөмөлдө деп негедир ошого карабастан анда сөзүн четке кагып өздөрүнүн билгендей кылып арыз жаза берип койду да. Түшүнгөн жокпуз. Дагы кайрылат элек ушу өмүр бойга өзүңүз карап эме кылып өмүр бойга жазасын алыш керек да. Ысык көлдө дайынсыз болуп жаткан 17 жаштагы Айсулуу Мукашева зордукталып, өлтүрүлгөнү белгилүү болду. Анын сөөгү Чүй облусунун Кемин районунун Жиларык айыл аймагынан табылды. Маалыматка караганда кыз 27 сентябрь күнү түштө Барыскоон айылынан Каракол шаарына чыгып кеткен бойдон кайрылып келген эмес. Жакындары кечинде милицияга кайрылышкан. Ысык көл облустук милициясынын билдиришинче, кылмышка Бишкектин 41 жаштагы тургуну шектелүүдө. Ал кызды зордуктап, кийин өлтүрүп, сөөгүн таштап кеткен деп айтылууда. Шектүү борбор калаада жашынып жүргөн жеринен колго түшүрүлүп, камакка алынды. Бетин аштырбагыла деди. Потому что бизге оор тиет деди да. Атасы апасы кыйкырып ыйлады. Ыйладык барыбыз эле көрөлү бетин деп. Көргөзгөн жок, значит, ошончолукка барды да, алып барды да. Тиги моргтон эле уже кепин деп ороп берип койгон бизге, ошол жактан эле жууп. Атасы барып өзү алып келген. Ошо көрө алган жокпуз. Бизге баягы айдай жүзү боюнча эле калды да, мындай карагандачы. Сүрөттөгүдөй, видеодогудай эле ошонусу эле калды. Коомчулуктун эс кылган бул кылмыш тууралуу кабарды мамлекет башчыбыз терең өкүнүч менен кабыл алды. Ошол эле учурда мамлекет башчысы президенттик администрациянын укуктук камсыздоо башкармалыгынын башчысы Мурат Укушевке балдарга, кыз келиндерге карата жасалган кылмыш үчүн жоопкерчиликти күчөтүүнү караган өзгөртүүлөрдү мыйзамдарга киргизүү боюнча иштөө тапшырмасын берди. Тактап айтканда, жаш балдарды зорлуктагандарды, кыз келиндерди зорлуктап өлтүргөндөрдү өлүм жазасына тартуу нормасын киргизүү.